Кутман күн сиздер менен Лайф дипломат берүүсү жана мен анын алып баруучусу Айнур Имангали. Бүгүн биздин конок коомдук саламаттыкты сактоо жана эл аралык кызматташтык тармагында 30 жылдан ашуун тажрыйбасы бар адис. Ал Казакстандагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлчүлүгүн жетектейт. Биздин коногубуз саламаттык сактоо жаатындагы заманбап көйгөйлөрдү чечүүдө көп тараптуу кызматташуунун бекем жактоочусу болуп саналат. Мындан тышкары ал Казакстан менен ДСУнун кызматташтыгын уюмга мүчө башка мамлекеттер үчүн үлгү катары мүнөздөгөн. Бул өнөктөштүктө жакынкы келечекте дагы да бекемдей турган кандай маанилүү демилгелер бар? Бул тууралуу бүгүнкү чыгарылышта билебиз. Бүгүнкү коногубуз ДСУнун Казакстандагы өкүлү доктор Скендер Сыла. Казакстан калктын жашоо сапатын жакшыртуу багытында чоң ийгиликтерге жетишти. Эл аралык алдыңкы тажрыйба Казакстандагы саламаттык сактоо системасын реформалоодо кандай жардам бере алат? Казакстан батыш өлкөлөрүнүн тажрыйбасын өзүнүн тажрыйбасы менен айкалыштыра алат. Азыр биз Казакстандын өкмөтү менен биргеликте айылдык саламаттык сактоо системасын модернизациялоо боюнча иш алып барып жатабыз. Биздин саясат адамдардын өмүрүн сактап калууга жана дүйнөнү ар бир адам үчүн жакшыраак жана коопсуздураак кылууга багытталган. Саламатсызбы, таанышканыма абдан кубанычтамын. Саламатсызбы, кош келиңиз. Life дипломат берүүсүнө кош келиңиз. Баштайлыбы? Рахмат, сизди көргөнүмө кубанычтамын. Кош келиңиз. Сыла мырза, бүгүн биздин берүүбүзгө келгениңиз үчүн чоң рахмат. Алгач жалпы суроодон баштасак. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүнкү күндө Казакстанды саламаттык сактоо тармагын мындан ары өнүктүрүү үчүн кайсы багыттарды негизги артыкчылык катары карайт? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Казакстандагы артыкчылыктуу багыттары биринчи кезекте өлкө калкынын муктаждыктарына жараша аныкталат. Биз коомдук саламаттык сактоо системасын мындан ары чыңдоодо чечүүчү мааниге ээ болгон бир нече негизги багыттар боюнча иш алып барып жатабыз. Биринчиден бул айлана чөйрө жана экологиялык саламаттык маселелери. Анткени айлана чөйрөнүн абалы адамдардын ден соолугуна жана бакубаттуулугуна түздөн түз таасир этет. Экинчи маанилүү багыт тобокелдик факторлорунун алдын алуу. Алардын катарына тамеки тартуу, алкоголдук ичимдерди колдонуу, туура эмес тамактануу жана физикалык активдүүлүктүн жетишсиздиги кирет. Мындан тышкары биз баштапкы медициналык санитардык жардам системасын андан ары трансформациялоого жана жалпы медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү өркүндөтүүгө активдүү колдоо көрсөтүп келебиз. Өзгөчө көңүл эмдөө иштерине бурулууда. Анткени вакцинация оорулардын алдын алуунун жана келечек муундардын ден соолугун коргоонун эң натыйжалуу куралдарынын бири бойдон калууда. Ошол эле учурда биз санариптик саламаттык сактоону өнүктүрүү, өзгөчө кырдаалдарга саламаттык сактоо системасынын даярдыгын күчөтүү жана аларга натыйжалуу жооп берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Бул багытта Дүйнөлүк банктын пандемиялык фонду тарабынан каржыланган жалпы көлөмү болжол менен 20 миллион АКШ долларын түзгөн ири 3 жылдык долбоор ишке ашырылууда. Сиз Казакстанда бир топ убакыттан бери иштеп келесиз жана өлкөнүн саламаттык сактоо системасынын өнүгүшүнүн ичинен байкоого мүмкүнчүлүгүңүз бар. Акыркы жылдары бул тармакта жетишилген ийгиликтерди кандай баалайсыз? 1978 кабыл алынган Алматы декларациясынан бери Казакстан өзүнүн саламаттык сактоо системасын гана өзгөртпөстөн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен биргеликте бул тармактагы глобалдык күн тартибин калыптандырууга да олуттуу салым кошуп келет. Бүгүнкү күндө кызматташтык жаңы деңгээлге чыгып жатат. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин жана ДСУнун башкы мүдүрү доктор Тедростун демилгеси менен баштапкы медициналык санитардык жардам боюнча глобалдык коалиция түзүлүүдө. Учурда бул демилгеге дүйнөнүн бардык континенттеринен 26дан ашуун өлкө кошулду. Анын негизги максаты медициналык кызматтарды элге жакындатуу, алардын жеткиликтүү, сапаттуу жана калк үчүн каржылык жактан ылайыктуу кылуу. Жакында эле Казакстанга ДСУнун башкы мүдүрү жана уюмдун аймактык мүдүрү келип кетишти. Өлкө жетекчилиги менен болгон жолугушууларда кызматташууну мындан ары чыңдоонун багыттары талкууланды. Биз дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен Казакстандын өнүктөштүгү
саламаттык сактоо системасын өнүктүрүүгө жана модернизациялоого мындан ары да өбөлгө түзөт деп ишенебиз. Мындан тышкары Казакстандын жетишкендиктери баштапкы медициналык жардам тармагы менен гана чектелбейт. Акыркы жылдары өлкө калктын ден соолугун жакшыртуу боюнча улуттуу ийгиликтерге жетишти. Өмүрдүн орточо узактыгы жогорулап, энелер менен ымыркайлардын өлүм көрсөткүчү азайды. Медициналык жардамдын сапаты бардык деңгээлде кыйла жакшырды. Бул мекемелер алдыңкы эл аралык өнөктөштөр жана медициналык уюмдар менен активдүү кызматташып, улуттук саламаттык сактоо системасын мындан ары жаңылоого жана өркүндөтүүгө салым кошууда. Албетте бул өтө маанилүү жана улуттуу демилгелер. Бирок Казакстан менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кызматташтыгын кеңири карай турган болсок, дагы кайсы багыттарда эң көрүнүктүү натыйжаларга жетишилди? Биздин ишибиздин негизинде өлкө менен кызматташуу стратегиясы жатат. Бул артыкчылыктуу багыттар ДСОну жана жергиликтүү саламаттык сактоо адистери менен биргеликте аныкталат. Биринчи негизги багыттардын бири саламаттык сактоо тармагындагы кадрдык потенциалды өнүктүрүү. Биз билим берүү, адистердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, билим жана тажрыйба алмашуу аркылуу адамдык капиталга инвестиция салууну көздөйбүз. Максатыбыз Казакстандын медицина кызматкерлери эң жогорку кесипкөйлүккө жана этикалык стандартка жетиши. Бирок эң башкысы өлкөнүн бардык аймактарындагы муктаж адамдар үчүн сапаттуу медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Азыр биз Казакстандын өкмөтү менен биргеликте айылдык саламаттык сактоо системасын модернизациялоо боюнча иштеп жатабыз. Бул жаңы медициналык мекемелерди коруу менен гана чектелбейт. Ошондой эле ал мекемелерди
кылууда. Мындай мамиле келечек муундардын ден соолугун жана бакубаттуулугун камсыз кылууда канчалык маанилүү? Тилектештикке, өз ара ишенимге жана өлкөлөр ортосундагы шериктештикке негизделген эл аралык кызматташтык ар дайым чоң мааниге ээ. Бирок анын өзгөчө мааниси кризистик учурларда жана өзгөчө кырдаалдарда дагы да күчөйт. Эгер мамлекеттер өз алдынча аракет кылып, маалымат, билим жана ресурстар менен бөлүшпөсө, анын кесепеттери айрым өлкөлөр үчүн гана эмес, жалпы адамзат үчүн да кыйла оор болушу мүмкүн. Мындай шартта вирустар жана башка коркунучтар тезирээк жайылып, адамдар дагы көбүрөөк аялуу абалга туш болушат. Дал ошондуктан эл аралык координация чечүүчү мааниге ээ. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул процессте өзгөчө ролду аткарат. Макулдашылган чечимдерди иштеп чыгууга жана глобалдык чакырыктарга натыйжалуу жооп берүүгө көмөктөшөт.